Саламатсызбы? Менин атым Элиза, 27 жаштамын. Жакында толдум 27-ге. Ошон үчүн мен өзүмдүн бетиме кам көргөндөк чечтим. Чечип ошол бетке маска колдонмок эле интернеттен карасам, көпчүлүгү башка тилдерде, кыргыз тилинде вообще жок экен. Таппадым кыргыз тилинде маскаларды. Ошон үчүн өзүм интернеттен көргөн маскаларымды өзүмдү сынап көрөйүн дедим. Эң алгачкы биринчи мен мурдумдун айланасына черный точкаларга маска жасайм деп чечтим. Көптөн бери жасай элек болчумун. Азыр бир интернеттен бирөөнү көрүп калдым. Казак кыз экен, үйдөгү болгон шарттан эле маска жасаптыр да. Мурдун айланасыгачы, черный точкаларга. Ошону көрүп мен дагы үйдөгү нерселерден, болгон нерселерден жасап көрөйүн дедим. Эң алгачкы бизге биринчи видео болгон үчүн аз маз аял болуп турам. Бизге эң керектүү нерсе бардыгы эле үйүндө болгон. Вазелин керек, чечирикте. Андан кийин вазелинди коюш үчүн бизге палочка керек. Андан кийин бизге жылуу суу керек. Суук болсо деле болор. Азыр мен сизге көрсөтөйүн. Андан кийин могу керек. Бул акырында керек болот. Азыр мен силерге коюп көрсөтөйүн. Күзгү керек. Азыр мен жанына күзгү куюп алайын. Биринчи вазелинди ачабыз. Алабыз дагы. Мен өзүм да биринчи жолу жасап атам. Ошон үчүн коюп көрөлү. Вазелинди коебуз да, обычный эле вазелинди мурдубузга коебуз. Болбосо дагы коебуз, могуну коебуз. Интернеттен карасам, кыргыз тилинде көп жок да, мен вообще таппадым. Кыргыз тилинде ошого өзүм тартып коебу, кыргыз тилинде тартайын видео деп чечтим. Себеби көп айымдарга эми кыргызча түшүнүктүүрөөк болот деп ойлойм. Ошон үчүн кыргыз видеону мен тартайын деп чечтим. Так, ушинтип коюп алабыз. Көп эле кое бериңиздер. Так, өзүм дагы көптөн бери кызыгам ар кандай маскаларга бетиме коюп, өзүмдү эксперимент жасап көрөм постоянно эле. Интернеттен издесем ошо кыргызча чыкпайт да, анан өзүм ошо кыргызча видео кылып тартсамбы деп көптөн бери ойлоп жүрөт элем. Ошон үчүн видео тартайын деп чечтим. Так, эми бизге мондай обычный клеенка или силерде стреч болсо, стреч менен койсоңуз да болот. Силерге жумшак болот. Мен үйдө стреч тартпаганым үчүн мындай клеенка менен эле жабабыз. Мындай кылып